Бул жакта балык бе? Склад вообще-то, я отвечаю за этот склад. Да, конечно, я понимаю. А вы зачем туда заходите? А кто нам запрещает? В смысле, кто вам запрещает? Ну вы же сказали сейчас. Что сказали? Кто им разрешение дает? Я за склад, вы туда зачем заходите? Ну, мы показываем просто. Потому что там продукция. Вы заходите и закрываете еще за собой дверь. Зачем? Сейчас посмотрели, вышли. Кто вас запрещал? Что? Что здесь делать? А Вот вторичный на раз поддоне нельзя, на все стоит. Вы ушли, Если потом, хотите. потом пришли, да? Зайдите тогда. Не, а у вас разрешение есть на съемку? Да, есть. Какое? Покажите. Законным основа 8. Статья 4. Вы знаете такой закон? Предъявите. Нет, не знаю. Что именно? Предъявите. Что вы Покажите. имеете право куда-то Айтпайсыз ба? заходить? Эмне предъявлять етиш керек сизге? Эмне менен талап тартып кылып аткан нерсеңизди Сен билишиңиз керек тамак да. менен тартып атам деп келдиң, туурабы? Биякта тамак жасалат экен. Мен сага айтып түшүндүрдүм. Сиз мага сүйлөп атпайсызбы? Камера ошону тартып Мен атат. сага сүйлөп айтып түшүндүрүп атам. Биякта готовый продукция турат. Бияктан эч нерсе жасалбайт. Готовый продукцияны тартса болбойбу? Тартып бер, пожалуйста дейм. Кааласаңыз чакырыңыз деп атам сотрудниктериңизди. Келсин бул жакка деп атам. Мен сотрудниктерди чакырган деген жокмун. Мындай норма хранения деген нерсе бар да. Норма хранения ошо мен сага айттым, офистен сага көрсөтөбүз. Офистен эмес, продукция бул жакта турбайбы? Кагаз менен көрсөтөт да. Кагаз эмес, продукция бул жакта турбайбы деп атам. Продукция турат. Сен сурап атасың сертификаттарды. Сиз ким болосуз? Охранабы? Мен охрана эмесмин. Азыр? Ким Мен болосуз? моякта иштейм. Ким болуп иштейсиз? Завсклад болуп. Завскла. Азыр мына тамак аш нормативтеринен түшүнүк бар да. Эгерде болсо, сизден сурайлы. Болбосо, ошол сурай турган адамдар Мен сага келсин айттым, сурайлы деп атам. технолог тиякта. Технологду биякка чыгыра албайсың. Ал ошол продукция бул жакта. Эси биякта эме норманы карай турган болсоң, эшикте табличка турат. Канча градус менен туруш керек, ошол жерди бар тартып алсаң. Санитардык нормалар кандай болот анда? Санитарлык нормальный. Ошону көрбөйлүбү чоң? Көрүнүп эле турбайбы? Вот именно ошону көргөзөйүн деп кирип атпайбы? Ошону көр. Болду да. Ограничение коюштун эмне кереги бар? Бул жакта ошол балык продукциялары сакталат. Биздеги маалыматтар боюнча эң кызыгы вот. Келиңиз, сизге дагы калыс көргөзүп берем. Өзүңүз ошондой болсо ошондой, жок болсо жок деп айта аласыз. Ал сиздин укугуңуз. Биринчиден, даярдалган мөөнөт деген нерсе бар. Даярдалган мөөнөт Азыр айтып берейин. Продукцияга даярдалган мөөнөтү коюла турган убакыт бар. Бул ошол заводдон чыгары менен. А силер буну заводдо даярдап атасыңар да, складка алып келип атасыңар. Бул до сих пор дата изготовления коюлбай атат буга. бүгүн келди, бүгүн коюлат. Ошо бүгүн келгенин каяктан билебиз? Бүгүн келди, бүгүн коюлат. Бул голословно болот атпайбы ошо сиздин айтып атканыңыз? Биз документ деле көрсөтөбүз. Вот именно хорошо. Азыр документ бериңиз анда. Биз тактайлы, ушу балык бүгүн келди деп. Серега, дай вот этот напис, который сходит. Вот именно ушул продукция. Көрөбүз. Кантип мына байкебиз айткандай, именно ушул продукция бүгүн даярдалганын тастыктап бере аласыз. Вот, документ бу. Майели. Буну дагы кабыл алабыз. Келиңиз. Это не документ, документы не у нас. А где дата изготовления? Извините. Документы не у нас, Не. документы... Вопрос четко вам. Где дата изготовления? Дата Вот есть товар. изготовления вот сюда ставится. Когда? Завтра или послезавтра? Через месяц, через неделю? Когда? Атың ким? Менин атым Али. Али. Мына карап тур. Бизге 5-күн келди. 5-күн келди деген ошо менен көйрөбүз. Ошону кантип тастыктайбыз? Вот накладной, да? Который тиркелип турат. Атыңызды айтып койсоңуз мага. Понятно. Унутуп калдым, кечирип коесуз. Санжар байке. Али, урушпай. Санжар байке. Мен эч ким менен урушпайм. Биз эч кимди алдабайбыз. Биз монча жылдан Байке, бери мен- иштеп келатып. Мен боец эмесмин да, мен журналистмин. Фирманын аталышы кандай? Вилби. Вилби? Вилби экен, Вилби фирмасы экен. Бул бир байке. Экинчиден, балык продукциясы аябай мындай кылдаттык менен мамиле кыла турган нерсе да. Кылдаттык. Могу мисал үчүн сыңган 5-күн сыңган, бул да 5-күн келген. Немеге өтө тост да. Датаны кайсы жактан коесуздар? Вот эң кызыгы. Датаны бияктан коебуз. Каяктан? Жактан печат өзүңүз басат турасызбы? Печат басабыз. Мына келип байкасы. Али, Ау. мындай да. Мурун ушактан жасалчу полностью. Азыр болсо Печат алып чактан келсе? жасалып, жаңы эме менен, технология менен келип табыз. Мына эми биз да ушактан дата менен полностью кетет му. Буюрса
bir ayга жетпейт. Маркировкалоо мыйзамын билесизби? Ошактан келет, полностью дата коюлуп келет. Ошондой болот. Бул менен Мына дата изготовлениеңер. бул менен коюлбайт. Эмне менен коюлат анда? Мына дата турбайбы? Келиңиз калсаңыз мына. Мейли басып берем. Тиге коюп көрсөң. Хорошо, тиге коюп көр. 31.07.2023 деп атпайбы? Бүгүнкү число турбайбы? Ал соленыйга коюлат. Соленый? Соленый мисал үчүн чакаларга коюлат. Беке, Мен могу соленый деп турат. Окусаң. Санжарбеке. Экөө тең продукция. Продукция. Экөө тең адам жейт. А бул бүгүн даярдалат. А биз аны күнүнө даярдап беребиз да. Рассолун жасайбыз күнүнө, балдары жасайт рассолун. Күнүнө жасап беришет. И могу күнүнө эметелет, коюлат. А могуга действительно bir aydan кийин уже бул эметилет. Эметилет. Датасы эми кандай десем, тияктан уже даярдалып келинет али. Карасаңыз, по факту колумда турат да бул нерсе. По сенин факту менин турат. колумда турат да. Бул печат. Мен сага түшүндүрүп атам. Бул чакага коюлат. Мына соленый деп турат. Соленый, норвежский. Буларды балдар күнүнө жасайт. Булардын суусун күнүнө алмаштырат, күнүнө жасашат, и күнүнө свежий кетет. Мочкалар тургандар бүт ошол. Ошо кантип ишенебиз? Менин сөзүм эмес. Ошол бизди көрүп аткан адамдардын сөзү да. Санжар, кантип далилдейсин? Ошол сөздөрүңдү мындай голословно калатпайбы десе, кандай жооп беребиз? 5-күн келген. Булар 5-күн датасы менен эле коюлуп кете берет. Чакага могулар коюлат. Али. Бул эмне? Ошол менен коюлат. Кантип коесуз? Биз көргөзүп бербейсизби мындай? Көргөзүп бербейсизби элге? Ключи пятничное число и поставь им. 5 это вот. Азыр бул электронный коюлат, ошондо? Бүгүн келди. Бүгүн келди. Сурок. Он жерде турат. 30 күнгө чейин. Кана. Ал жерде эчтеке көрүнбөйлү? Ал жерде рекламаларды көрүп атам болгон. Өзүңөр жөнүндө информация бергенсиңер. Ушундай сыяктуу. Силерге кайсы орган уруксат берди мына жерде сактаганга? Ошо мага кызык. Мурунтадан бери иштеп. Жок, мурунтадан бери иштеп атасыз. Биз мамлекетпиз да. Ошол кайсыл мамлекеттик структура силерге уруксат берди мындай ишмердүүлүккө? Мен мисал үчүн бул жерде ишмем. Аны деген. Анда эмне бул ошондо жашыруун склад болуп калабы? Жашыруун эмес. Болду, юридикалык каттооңор бар да. Юридикалык бар. Ошол кайсыл структура силерди юридикалык каттоодон өткөргөн? Аны сиз офистеги Албетте, футболисттериңерди түшүнөбүз. чоңураак мындай немелерге барып биз деле силердей ишейбиз. 2023-07-31 электронный басылды, э, бул жакта. Али. Неге аны электронный баспайсыңар? Кайсыны? Ону буга электронный жукпайт. Хорошо, рахмат. Бир нерсени тастыктап алдым. Ошону сизге да айтам. Чыгарылган күнүнө басуу абсолюттук турдан нарушение менен болуп атканы көрүндү. Түшүнүп атам. Жок, айтканым, силер өзүңөр аны тастыктап бердиңер. Оңойбуз. Тамак аш нормативдери боюнча, маркалоо боюнча маркировкаларды чыгарылган күнүн аяк бүтө турган күндөрүнү баса турган нормативдер мыйзамдарда бир канча жолу көргөзүлгөн. Биринчи шарты аны дата изготовления менен срок годностьту өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болбошу керек. Аны сиз жакшы билесиз. Тамак ашты дата изготовлениясын срок годностьтун өзгөрткөнгө болбойт. Бул биринчиси. Экинчиси, жеке адамдар тарабынан коюлбайт. Силер каалаганыңар числону коюп түгүл эле уруп кетип аткан турбайсыңар буну. Каалаганыбыз койбойт буякта. Бир деле Электронный да мына силерге моюн берет да бул нерсе. каалаган коюлган. Автоматизация эмес да бул, беке. Мага түшүндүрүп. Түшүнүп атасызбы? Технология бар, продукт. Жаңы складтан кийин Жаңы склад канча болду? Кийин жасалып бүтүп атат. Айтып атпайсызбы кыйладан бери иштеп атабыз деп? Жок, кыйладан бери биякта иштеп атат. Мурун чыкканда бияктан жасалып иштеп, уже бияктан коюлуп жатат. Азыр булар сез Бишкектен келип атат. Сез Бишкекте өзү башаламандык билесизби? Коюла албай атат. Неге? А жерде деген жаңы станок коюлду деп түшүндүрүп берип атат. Жаңы станок мындай эмени чыгарбайт. Мындай пластмассты мен түшүндүрүп берейин. Ричи деген фирма бар. Ошонукундай болуп, биздики да чыгат жаңы.
али ошого биз Неге өзүңөрдүн рекламаңар жапжакшынакай чыгат да, элдердин пайдасына иштеген нерселер жапжакшынакай чыкпайт. мен ошону түшүнүп берип атам. Мурун деген Жок, силерди эмнеге биз түшүнбөшүбүз керек, бирок эл силерди түшүнө бериш керек да. мен сага айтып атам, могул муяктан жасалып бир ай мурун муяктан эметчү. Бул жерден мурун кыздар иштечү. Ошолор бүт жасап, биз өзүбүз тартам койчу. Мурун склад бияктар. Жок байке, Санжар байке, сиз мени дагы түшүнбөдүңүз. Мына жерде рекламаңыз бар, бүт жабдыгыңыз бар, адресиңиз бар да, бүт баары калбай атат. Сизге тиешелүү болгон, сиздин пайдаңызга иштеген бүт нерсе болуп атат мунун ичинде. Бирок элдин пайдасына зарыл болгон нерсе жок болуп атат. Эмнеге ошо жок? Ошибканы түшүнүп, ошо ошибканы исправить этебиз деп атам. Качан? Канча адамдын ден соолугунун үстүнө? Ден соолукту биякта эметпи? Биз деле өзүбүз жейбиз, биз деле эметебиз. Биз мыйзамдардын талабындагы нерселерди көрүүчүлөргө түшүндүрүп беребиз. Биринчиден, продукцияларды мындай шартта сактаганга болбойт. Сез Бишкектен чыгат деп айттыңызбы? Бул продукция Сез Бишкектен чыгардын өзүндө нарушение менен чыккан. Эмнеге дей турган болсоңуз, заводдун өзүндө чыгып атканда дата изготовления басылган эмес. Бул тамак аш нормативдеринин бир да пунктуна жооп бербейт. Экинчиден, эң бат отравление кыла турган продукциялардын бирине кирет. Морской продукциялар. Бул балык. Аябай гана отравлениянын артынан көп адамдарды жада калса каза болгонун укканбыз. Кааласаңыз, бул убакыттын ичинде специалисттерди чакырыңыз. Келишсин, түшүндүрүп берсин бизге. Тереңирээк. Бул да Сез Бишкекте чыгабы? Кайякта чыгат бул? Бул просто на сохранение. Мынау. Жок, ошо кайсыл жерде чыгат? Биз өзүбүзгө үйгө алып кетебиз булар. Үйүңөргө сактайсыңар. Жакшы экен анда. Бир продукциясыны алсак болобу? Каршы эмессизби? Каршы. Коробкада эле турган нерсе да. Коробкага кое беребиз да. Тиякта икра турат. Алсаң? Продукциялар жөнүндө окуп көргөнсүзбү? 72 сааттан ашпаш керек уже. Эми буларга бензинат кошулат да. Кошулат да булар. Эмне кошулат? Ошо 72 сааттан көбүрөөк сактаганга шарт түзүп бере турган эмне кошулат? Айтып атам. Булар 5-күн келген. Анден да бизге келет эртең. Могул 5-күнү келген. Кетти. Суббота, воскресенье. Могул бүгүн келген. 5-күнү келди дебедиңиз Мен базар. сага персерваны айтып атам, али. Ачыктан ачык элге сатып атканыңызды көрүп туруп, билип туруп, сиз дагы бир жол издеп атасыз беке. Мен ошого айтып атам сизге күйүп. Мына караңыз. Мына продукцияларды. Отравление болсо мен деле болбойт белем анда, проводить айтат. Мен деле. Эми сиз отравление болбот дегени элдер жей берет деген эмес да? Жок, мен аны түшүнүп атам. Баары мына адамдын ден соолугу менен ойношкон нерселер. Буну мамлекеттик статуста алып карай турган болсок, булар жараксыз продукциялар. Али мен түшүнбөйм. Закон иштеши керек да биздин Кыргызстанда дагы, туурабы? Же оокат кылып атам, бала чака багып атам деп эле кете беребизби ушинтип? Вот, дагы продукция. Бир да дата изготовления каралган эмес бул да. Сактоо нормалары вообще ал жөнүндө сүйлөбөй эле койдум. Оке, бир техниканы сактагандай эле сактап атасыңар да, жөн эле. Буларды бала чака жейт, адам жейт да. Мен ошого эле күйүп атам беке. Мага сиз менен мындай жакшы жаман айтышып туруп бир нерсе таппайм мен анда. Şu больницаларда жаш балдарды көрүп туруп келе атабыз да бул жака. Мына балыктар жана селедка деп коебу, не дейт буну? Селедка балыктар экен. Селедка бир да мындай сактоо нормаларына жооп бербейт. Бирок эң кызыгы тиешелүү органдар бул нерсени билбейбиз дейишиңер, билбем канчалык туура болот. Менин оюмда мамлекет структурасында иштеп аткан тиешелүү байке эжекелерибиз билет бул жерди. Бирок ушундай шартта сактаганына көз жумуп келе атканы аябай таң калтырыштуу бизге. Бул жерде уборка болгон эмес, таптакыр. Мына балык, ошол сиз акчаңызга сатып ала турган эле продукция. Анан бул жакта түшүнүксүз бир коробка. Коробка, аны дагы алабыз. Мынаны көтөрөбүз. Дагы эле сиз жей турган продукция.
Мына сага. Мына сага тамак аш коопсуздугу. Мына сага Кыргызстандагы тамак аштын деңгээли. Мен ар дайым айтып келем, биз көргөзүп беребиз, болгонун көргөзүп беребиз. Бирок мындай кылып бергенге болбойт. Чынында мындай кылып бергенге болбойт. Ошол милдеттендирмелерди мойнуна алган байкелерим, эжекелерим, карагылачы, сураныч. Чында эми ал структураларда журналисттер иштебейт да. Журналисттер ушуну көргөзүп берип атат. Ошо силерге жардамчы катары. Аткаргылачы, чынында мен бул жакта азыр үшүп калдым аябай. Мындай сактаганга болбойт да, бул тамак ашты башаламан кылып салышыптыр бул жерде. Башаламандык. Ашқан жер. Вот карасаңар, бизде эң чоң проблеманы айтып берейинби Кыргызстандагы? Мынандай жерлерде да баары склад, ошундай басып алган да. Эми илгерки. Жок, мамлекет билбейт деп ойлошот да, анычы мамлекет прекрасно билет ал нерсени. Мамлекет. Мен ошентип эле ойлойм да. Эмне үчүн кээ бир байке эжекелерибиз көз жумуп келип атат дейм да. Эми аны мүмкүн. Вот, например, азыр сиздин складыңызда болдук да. Санэпидемстанция келгенби негизи бул жака? Ассаламу алейкум байке. Кандай жакшысызбы? Атым Али, фамилиям Эргешев. Ким боласыз? Замдир. Зам директор, Азыр бул жака келгенбиз элдердин кайрылуусу менен. Балыктар сакталат экен да. Эми зам директор болсоңуз, специалист болсоңуз керек, бир аз болсо дагы да. Жана сез Бишкекте чыгат деп айтып атат. Эмнеге ошол заводдо чыгып атканда дата изготовления коюлбай атат? Так. Канча келди эле анча? Канча эми? Жок, маркировкалоо жөнүндөгү мыйзамдарды билебиз. Түшүндүрүп бердим али. Биз жаңы бияктан мурун дата коючу, бияктан жасалчу деди. Жок, эми более профессионализмга кайтабыз да. Байке ошо специалистмин деген үчүн эми ошол мыйзам жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Жаңы ачылдык, эски ачылдык болбойт да, аны мыйзамда сиз билесиз. Жанагы тамак ашты маркалоо боюнча четко беренелер көргөзүлгөн да. Вот ошого таянып туруп сизден сурап атам. Бул заводдон чыккандан кийин эмне үчүн бул жака дата изготовления коюлбай келип атат? Выяснять этебиз аны поставщиктерден. Кааласаңыз азыр выяснять этебиз ошо жерде. Сиз менен чогуу кирели? Жок, ал жака. Сергей, можно? Жок, сизге көргөзөйүн деп атам. Мен аны 20 жолу көрүп чыктым окшойт. Атыңыз кем сизде? Азат. Азат, Али. Ошондо Вилби компаниясынын сиз зам директору болуп атасыз, Мына, продукцияларыңыздан ар биринен бирден алдык да. Баарында эч кандай маркалоо жок да. Дата изготовления жок. Сиз азыр выяснять этебиз дедиңиз, бирок бул жерде эч кайсы биринде жок. Ошондо биз мыйзам жөнүндө сүйлөшүп келгенден кийин мамлекет тили менен эмне деп аталат бул продукциялар? Могул жакта специальный эмелер бар да. Коробкада келгенде партиянын номери келет. Бизге ошолор менен келет да, даталарычы. Анын даталары билесиңер типографиядан задержка болуп калат, эме башка болуп калат. Тем более СЭЗдин территориясына алып кирген өтө кыйын. Неге? Документация эмелери көп, аябай. Эң маанилүү нерсе кыйынбы ошо жакта? Этикетка. Ошо этикетка, дата изготовлениялар, эң маанилүү нерселер да булар. Типография бербей атса, и биз дагы поставщик, биздин клиенттерге продукция беришибиз керек. Биздин обязанность бар. Бирок эл күнөөлүү эмес дагы. Эл күнөөлүү эмес. Контракт боюнча биздин обязанностьтар бар. Сез Бишкектин силер менен ортоңордо түзгөн контрагыңар үчүн элдер жоопкерчиликтүү эмес дагы. Туурабы? Жок, типография жетишпей калып атат деп атпаймынбы? Анда продукцияны чыгарышты токтотуш керек да. Неге? Элдер залакасын тартпаш керек да, байке. Силерде бүт партиялар болуп аткан иш үчүн элдер бул жакта сапатсыз продукция жебеш керек да. Дата изготовленияны мынантип баскан туурабы, туура эмеспи?
Бул зам директормун дегениңиз үчүн берип атам. Башкасына бербейм бул суроону. Туурабы, туура эмеспи? Бул жаңы бүгүнкү даярдалып келгендерге жазылат. Жок, өзү негизи ушинтип баскан мыйзамда туурабы, туура эмеспи деп атам. Эми башка аппаратурабыз жок болсо кантип жазабыз? Сен Тамак ашты маркалоо жөнүндөгү мыйзамды сизден башына сурадым. Сиз билем дедиңиз да? Автоматизация бар да, туурабы? автоматизация бар. Кара, биз этикетка заказ кылганда алар бизге коет 5000 заказ кыласыңар, минимальный. Туурабы? 5000ди биз датасы жок заказ кылабыз, потому что биз билбейбиз канча эртең же бүгүн производство кылабыз. Потому что скоропорт. Туурабы? Производство болот, на месте кылабыз. Бизге келет сразу. Бүгүн жасалып, фасовка болуп келет. Коебуз. Пункттар аябай көп каралган. Мен бир эле нерсени айтам да. Тамак ашты маркалоо жөнүндөгү мыйзамда эң маанилүү жери дата изготовления жана срок годностьтарды өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк болбошу керек да. Түшүнүп атасызбы? А силер бул электронныйдан каалаган датаңарды коюп, каалаган учурда басышыңар мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүктү берип атат силерге. Бунун өзү нарушение болуп атат да, көрдүңүзбү эми? Автоматизация болсо, автоматизация боло турган болсо, вот экинчиси мынандай да бар экен, силердин печатыңарда. Меке. Буну дагы тиги Бул көптөн бери колдонулбай калган нерсе го дейм. ишенесизби сөзүмө? Бүгүнкү дата турат да. Буну мен койгон эмесмин. Буну мен койгон эмесмин, байке. Мына бүгүнкү числа 31.07.2023. Бул дегени колдонуп аткан. Мен болгону журналистмин, мен маалыматты алам. Элдер менден суранган үчүн бул жака келдим. Сиз бир орун басар экенсиз, директордун орун басары. Орун басары катары айта аласызбы ушул нерселер туура кылып аткан иштерибизди? Эми Кудай буйруса оңдолуп келатабыз. Албетте оңолуш жакшы. Азыркы жагдай боюнча кандай баа бересиз өзүңүз? Эми жагдайга карап иштеп атабыз. Өзүбүздүн возможностторго карап. Потому что баарын эле сразу коюп коюш, сразу эле линия коюп салыш. Суроону бир аз башкача узатсам болобу? Ошол өзүбүздүн жагдайга карап эмес, мыйзамга карап качан иштейбиз? Возможность болсо иштейбиз, конечно. Баары эле сразу болуп кетпейт да, туурабы? Мейли, жакшы жакка жеткениңерде элдер жыргап тамагыңарды жейт. Жок, тамагыңарды жейт. Ага, ыраазымын. Ошол силер жакшы деңгээлге жеткенге чейинки элдер эмне болот? Эми аракет кылып атпайбыз. Келебиз буйруса. Азыркы жагдайга кандай баа бересиз деп атам, бир орун басар катары, директор орун басар катары. Азыркы жагдайыбыз, конечно, анча эмес. Оңолушубуз керек. Оңдой турган жактарыбыз көп, аябай. Буйруса. Бул жактагы арендада аренда алган жерге көп деле билесиңер, эме вкладываться эткен не, как сказать, нецелесообразно, так как в любой момент могут выгнать. Туурабы? И буйруса иштеп атабыз, өзүбүздүн эмелерди салабыз. Сизге кайсы структура бул жака уруксат берген? Мамлекеттик структурадан уруксат алгансызда бул жака сактаганга? Бул жакка жылына бир жолу келип карап кетишет. Бир жолу кайсы структурада? Ал так. Ветеринария карап кетет. Ар бир келген балыкты, импорт болуп келген балыкты каждыйын отдельно текшеришет. Келгенде машина келди, бирден балык алышат, бүт текшерет, ветеринарка ошонун негизинде жазып берет. Бир жылда? Жок. Ар бир машинага. Товар келди, ошого жазып берет. А бул жакта готовый продукция боюнча СЭЗге барышат, ал жакта текшеришет, условияларды текшерет, анан разрешение берет изготовлениеге. А биз бул жактан только реализация. Бул жака. Ошол бул жакта мындай шартта сактаганга ким уруксат берди деп атам? Ветеринария. Акыркы жолу качан келди бул жака? Запистерди караш керек. Уже 2 ай болуп калды го дейм. 2 ай. Ошол структурадагылар 2 айда бир келет. Калган 2 айда бир келбейт. Жок, 2 ай болуптур да эми келгенине. Негизи айтып атам да, ошол 2 айдын бир күнүнө минус кылабыз. Бирок 59 күндөгү адамдар бар да. Аны эсепке албай атабыз да. Болгону ошол болуп атат. Байке, мен айтып атам, мен жагдайларды жаратам. Мен болгону сиздин сөзүңүздү дагы, шартты дагы, сүйлөп аткан сөзүмү дагы ачык чыгарып коем да. Ага, эл баа берет. Эл баа берет. Чыныгы баа элде калат. Буюрса оңолобуз. Рахмат. Mayli.